Арбаңыз кадырлуу көрүүчү. Жаз жарыш, күз күрөш. Өлкөдө жашыл аянттардын аймагын кеңейтүүгө багытталган жашыл мурас өнөктүгү бул жылы кандай уланууда? Буга чейин жаратылыш министрлиги өлкө боюнча 9 миллиондой көчөттүн отургузула турганын билдирген. Бактарактар азайып, жашыл аянттар кыскарган Бишкек шаарынын өзүндө канча көчөт отургузулат? Алдыда кененирээк сүйлөшөбүз. Аты жөнүм Бакберди Баязбеков. Бизде конокто жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биотүрдүүлүк жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары башкармалыгынын башчысы Кумар Мамбеталиев, ошондой эле Бишкек жашыл курулуш муниципалдык ишканасынын башкы агроному Жаныбек Жумалиев. Саламатсыздарбы? Студияга кош келипсиздер. Кумар мырза, алгачкы сурообуз сизге болсун. Айтсаңыз, быйыл ушул жашыл мурас өнөктүгү кандай уланууда? Азыр жалпысынан канча көчөт отургузулду? Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр. Урматтуу телекөрүүчүлөр. Жашыл мурас демекчи, биз жыл сайын, жыл башынан баштап эле өлкөбүздүн аймагындагы бактарактарды отургузуу урук себеби боюнча жумуштарды координациялап келебиз. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик кызмат катары. Быйылкы учур өзгөчөлүгү 9 миллион көчөт жана уругунан себип өстүрүү жумуштарды камсыздоо керек. Андан дагы өзгөчөлүгү быйылкы жыл, мисалы үчүн, жыл сайын бир талаптар коюлуп, көзөмөлдөр күчөп келет. 265-Т тескеме менен, Кыргыз Республикасынын министрлик кабинет тескемеси менен таризделген ирет төмөндөгүчө. Мисалы үчүн, биринчиден биз бул жылы 5 гектардан кем эмес массивдүү токой аймактарды уюштурууга белсинип аракет кылып жатабыз. Ошол аракет кылып жатканда ошол республикалык маанидеги шаарлар, ошол эле Бишкек шаары, Ош шаары жана айыл өкмөттөр тарабынан Токой Чарба, ошону менен бирге эле өзгөчө корголуп чарыш аймактардын аймагында отургузулуш керек. Ал отургузулганда жөн эле отургузулуп койбой, тосмолору менен тосулуп, королонуп. Кумар мырза, мына быйыл 9 миллиондой деп атпайлыбы? Бул мурдагы жылдарга салыштырмалуу көбүрөөкпү же азыракпы? 500 миңге көп. Көбүрөөк. Былтыркы жыл 8,5 миллион 500 миң дана көчөт отургузуу керек болсо, биз 8 миллион 265 миң дана эле көчөт отургузду деп маалымат чогулттук. План толтурулбай калды. Бул боюнча тиешелүү каттар Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына жолдонгон. Ким кайсыл райондук администрация жана кайсыл мекемелер аткарбай калган болсо, алар өзүнө тиешелүү жазаларын тартылат деп күтүлүп турат. Көчөттөрдүн ошол түрлөрү боюнча айтсаңыз, негизи баягы тоолуу аймактарга отургузулуп жаткан көчөттөрдүн жашап кетүү мүмкүнчүлүгү дагы жогору болуш керек да. Бул боюнча атайын мындай бир алдын ала изилдөө жүргүзүлүп анан даярдалган көчөттөрбү? Мен жогоруда айткан тескемеде бүт иреттүү ыраты жазылганда, мисалы үчүн жөнөкөй эле нерсе, биринчи отургузуудан мурда ошол топурактан атайын анализдерди алып, ал анализдерге жыйынтыгын негизинде отургузуш керек да. Мисалы үчүн, кээ бир топуракта көчөт өсүү мүмкүн эмес. Ал анализ алынгандан кийин, эгер көчөт отургузууга мүмкүн болсо, ал жерде талаа даярдык жумуштарын көрүш керек, ал жерде коргондош керек, ал жерден суу менен камсыздаш керек. Анан гана ошол жерге ылайыктуу көчөттүн түрлөрүн отургузуш керек. Биз Кыргыз Республикасынын аймагында негизинен шарттуу бөлүп келебиз, токойчулар бөлүп келет. Ал мисалы үчүн Ысык көл Нарын облусунда негизинен ошо ийне жалбырактуу токойлорду өстүрүү приоритетте. Ал эми Ысык көл, Ош жана Баткен облустарынын аймагында арча токойлуу токойлор болгондуктан, ошол арча өсчү жерлерге арча тигүү негизинен багыт алынып келет. Ал эми Жалал Абад облусунда жаңгак мөмөлө дарактар. Ал эми Чүй, Талас облусунун аймактарында суу жээгинде токойлор болгондуктан, жаз жалбырактуу токойлор типологиялары бөлүнүп келет да. Биз ошого жараша, мисалы үчүн, жөнөкөй эле алып келгенде, Бишкек шаары боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын токой изилдөө борбору, анан ботаникалык бак тарабынан
көчөттүн 9 жана 12 түрү отургузуу боюнча атайын сунуш берилген да. Ошол сыяктуу адистер тарабынан штаб түзүлгөн шартта алар адистер тарабынан сунуш болуп келет ар бир жерге ылайыктуу көчөттөрдүн Жалпысан азыр мына Жашыл Мурас канчалык деңгээлде канча пайыз аяктады көчөт отургузуу боюнча? Жашыл Мурас Кайсылайга кызуу чейин жүрүп болот? жатат. Кайсылайга чейин Негизи июнь айынын башына чейин Ысык көл жана Нарын облусунун толук аймактарында жүрөт. Көчөттөр баягы басым жасалып, көбүнчө кайсыл аймакка отургузулуп жатат бул жолу? Ар бир облуска бөлүнүп берилген. Мисалы үчүн Баткен облусуна 700 миң дана болсо, Ош облусуна 800 миң дана көчөт отургузуу пландалган. Бул боюнча республикалык штаб өтүп, штабтын чечимине ылайык биз ошол облустардагы Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым окуттуу өкүлдөрүнүн аппаратына кат жолдогонбуз. Алар дагы райондук деңгээлдерде өзүнүн деңгээлинде штаб өткөрүп, тиешелүү тапшырмаларды ылдый көздөй түшүрүүсү жүргүзүлгөн болуш керек менин оюмча. Жүргүзүлүп жатат. Жаныбек агай, мына айтсаңыз, Бишкектин көчөлөрүнөн биз быйыл жаңы отургузулган дарактын көчөттөрүн байкоодобуз. Негизи эле быйыл Бишкек канчалык жашылдандырылды? Анан кандай көчөттүн түрлөрү отургузулууда? Жакшы болот. Эми жогоруда айтып кеткен баягы жарыс күз күрөштө бекеринен айтып келбейт. Мына азыркы тапта ошо бактарактар ошо шаардын аймагында ошо бүчүрүн ачып атат. Ушул жуманын аягында акыркы көчөттөр отургузулат. Жашыл чарба муниципалдык ишканасы негизи быйылкы жылы 18 миң тегеретесинде бактара отургузушубуз керек. Андан тышкары өзүбүздүн жогорку 2025 жылда ЭК советтин жыйынтыгы менен чыгарып берген чечим менен бүгүнкү күндө 45 миң дана көчөт алынды. Бүгүнкү күндө өзүбүздүн ошо питомниябыз бар 24 гектар аянтта. Ошо 24 гектар аянтчага отургузулуп атат, андан тышкары шаарыбызга отургузулат. Эми өзүнүн негизги эрежеси менен биринчи ошо кышында ийне жалбырактуу бактарактар отургузулат. Ийне жалбырактуу бактарактар өзүнүн баягы кышында топурак ком менен отургузулат. Быйыл ушу аба ырайы жылуу болгондугуна байланыштуу биз февралдын 1-15-ине чейин отургуздук. Бүгүнкү күндө 3,5 миң тегеретесинде ийне жалбырактуу бактарактар отургузулду. Февраль айынын аягы март бүгүнкү күнгө чейин жазы жалбырактуу көчөттөр райондун баягы өзүнүн планында отургузулуп келатат. Бүгүнкү күндө 3,5 миң тегеретесинде райондорго бактарактар отургузулду. Андан тышкары жанагы кустарниктер деп коебуз. Бадалдардын бир 33 түрү бар. Андан где-то бир 1000 тегеретесинде бактарактар отургузулду. Эми калган көчөттөр болсо өзүнүн өндүрүштүк планынын негизинде 4-кварталда отургузулат. Эми андан тышкары Жашыл чарба муниципалдык ишканасы мындан тышкары дагы ушу шаарыбызга 2025 жылы 2300 дана 4 райондун тегеретесине азыркы тапта гүлдөп аткан жок азын гүлүн отургузганбыз. Бүгүнкү күндө гүлдөп шаарыбыздын тургундарын баягы кубанычка бөлөп турган кези бүгүнкү тапта толугу менен ошо гүл ачты. Элекке каршы бул жок азын гүлү гүлдөөсү бир 30-35 күн болот. Бир майдын 20-25-инен кийин алынып, анын ордуна 1 жылдык гүлдөр отургузулат. Быйылкы жылы 1 жылдык гүл шаарыбыздын 2 миллион тегеретесинде отургузулат. Бул 2 миллион гүл бул күзүндө бизде тендер өтүп, бүгүнкү тапта ошо өзүбүздүн 2 даректе оранжереябыз бар. Бүгүнкү күндө ошо гүлдөр чыгып, гүлдөп атат. Буюрса ошо аба ырайына жараша бир 15 апрелден баштап шаарыбыздын баягы өзүнүн ар бир объектилер бар, ошолорго отургузабыз. Айтсаңыз, мына отургузулган дарактардын көрсөткүчү бул жылы көбүрөөкпү же жылдагыдайга салыштырмалуу ошондой элеби? Эми жыл сайын орто эсеп менен эсептеп келгенде ошо 10 миңден 15 миңге чейин бактарактар отургузулуп келет. Мына шаарда эми айта кете турган болсо ошо 4,5 миң гектар боло турган болсо, ошонун 836 гектар жеринде өскөн бактарактарды кам көрүш Жашыл чарба муниципалдык ишканасынын иши болуп келет. Тилекке каршы болгон жерлерге отургузуп келебиз. Мына бактарактарды отургузууда мисалы үчүн быйыл көп бактарактар баягы кыйылып калып кетип, ошонун дүмүрлөрү калып кеткен. Где-то быйыл ушу эң көп бактарактардын дүмүрлөрү касылып чыгарылды. Где-то 13 миң тегеретесинде. Ошо касылып чыгарылган
орындарга ушу жарымына кетти 4000-5000 тегересинде ошол алынган жерлер болуп атат. Аны азыркы этапта айтып атасыздар, жолдун жээктерине отурсун деп. Жолдун жээктеринде жыл сайын көчөлөр оңолуп атат, тротуарлар оңолуп атат. Ошол оңдолуп багы ирригация кээ бир жерлерде жолдордун кеңейиши, тротуарлардын ичине өзгөрүшүнө байланыштуу алынган бактардын ордуна кайра жаңы көчөттөр отурулуп келет. Бул жаңы көчөттөр жогоруда айтып кетпедикпи, бул негизи Кыргыз академия наукасынын алдындагы ботанический сад менен институция бар. Ошолордун берген рекомендациясы, кайсы бактарактар, кайсы Кыргызстан территориясында климаттык шартына ыңгайлашып өсө турган бактарактарды берет. Ошонун тизмесиндеги берген рекомендациянын негизинде отургузулуп келет. Айтсаңыз, ушул биздеги көчөттөр, отургузулган көчөттөр буга чейин чет мамлекеттен дагы алынып келинген. Буга чейин бир нече жолу анан азыркы отургузулуп жаткан көчөттөр көбүнчө өзүбүздө өстүрүлүп жатабы же дагы деле чет мамлекеттен алынып келинеби кайсы бир түрлөрү? Эми чет мамлекеттен буга чейинки алынып келген деле көчөттөр биз буга чейин ушу Кыргыз Бишкектин территориясында жана башка жерлерде өсүп климаттык шартына ыңгайлашкан бактарактар. Быйылкы алынган көчөттөр основном биздин Кыргызстан территориясынан алынды. Андан тышкары жанагы кээ бир аз количествода Европадан келип аткан товарлар бар. Түшүнүктүү. Кумар мырза, айтсаңыз, мына Бишкектин ичине отургузулган көчөттөрдүн жашап кетүү мүмкүнчүлүгү жогору. Анткени мына жашыл курулуш ишканасы, муниципалдык ишканасы булар ар дайым баягы кароодун үстүндө суу куюп өз маалында коргоп, багып өстүрүшөт. Анан мына биз тоолорго, тоодун боорлоруна, токой аянттардын санын көбөйтүүгө жанагы багытталган жашыл мурасын алкагында көчөттөр миңдеген, миллиондогон отургузулуп атат. Булардын келечектеги жашап кетүү мүмкүнчүлүгү кандай? Аларга да бир мындай бир суу куюлуп, өз маалында кароо жүргүзүлөбү? Жакшы суроо бердиңиз. Бишкек шаарынын боюнча дагы өнүмдүүлүктүн пайызы негизинен бир 90% тегереги деп айтылып жүрөт. Ар бир облус боюнча анын жер шартына, климаттык шартына карап өзүнүн нормативдик өнүмдөрү болот. Мисалы үчүн ошол эле Ысык көл облусун алганда 85 деп жүрөбүз. Чүй облусунда дагы 80%дан жогору деп жүрөбүз. Бизде эң чоң көйгөй биринчиден ошол коро тосмо менен тосуу көйгөй. Баягы мал жандыктар тепселеп, жок кылып салган шартта алар өспөй калып атат да, көчөттөр. Ошол шартта биз сунуш бергенбиз, ошол көчөт отургузуучу аймактарды коргондоп тосуу. Коргондоп тоскон шартта бийик, баягы көп жайына деле ысып кетпеген жактарда көчөттүн өнүмдөрү жакшы эле болот. Мисалы үчүн токой чарбаларда отургузган көчөттөрдүн өнүмү, баягы адистер отургузат биринчиден, өз учурунда отургузат, балтучкаларга салып отургузушат. Бүт агротехникалык эрежелер сакталган шартта алардын өнүмдөрү нормативдик көрсөткүчкө жетип жүрөт да негизинен. Ал эми ооба ошол эле Бишкектеги жашыл чарба мамлекеттик мекемеси тарабынан аткарылып жаткан жумуштар көрүп жүрөбүз, албетте кам көрүүсү жакшы. Баары бир барыбыз күбөбүз да, баягы жалпысынан ошол жашыл мурасын алкагында отурулган көчөттөрдүн канча пайызы буга чейин да отурулду да бир нече жылдан бери уланып келатпайбы? Канчасы мындай жашап кетти? Санак жүргүзүсүздөрбү? Биздин экологиялык техникалык көзөмөл кызматы жыл сайын текшерүү жүргүзөт. Мисалы үчүн быйыл 67ден 73гө чейин пайыздык өнүм камсыз болду деп жатабыз. Өзү адистер буну баары жакшы билет. Бир эле жылы отургузуп коюу менен чектелбейт. Кийинки жылы да аны толуктоо өспөй калган, курап калган көчөттөрдүн ордун толуктайт. Ошол 3 жылга чейин толуктап, ошондон кийин баягы көчөттүн өнүмү өз калыбына келет да. Бул албетте жүрүп жаткан жумуш, бирок биз көчөт отургузууда жумуш алып барып жатканыбыз менен кээ бир жерлерде көбүнчө шаар аймактарында оорулар менен күрөшпөй бир чоң көйгөй болуп атат да. Биз мисалы үчүн даракты өстүрө менен биз оорулардын алдын албасак, тиги дарак болгондон ооруп калгандан кийин курап калгандан эмне пайда деген суроо жаралууда да. Ушул жагына дагы жашыл мурасын алкагында буюрса көңүл бөлүнөт. Эң негизги быйылкы чоң алдыбыздагы милдет Кыргыз Республикасынын президенттин администрациясы тарабынан, министрлер кабинети тарабынан тапшырма түшкөн. Ушул отургузган көчөттөрдү атайын эсепке жүргүзүүнү санариптештирүү. Биз анын өзүнүн графаларын койгонбуз. Бүгүн
мурдатан эле тапшырма бар болчу, ал толук кандуу аткара албай келчү. Мисалы үчүн ошол эле Бишкек шаарында көчөт отургузса, азыр атайын бизде портал бар. Порталга киргизип, координаттар менен киргизип бериш керек да. Ошо координаттар менен бизге текшерүүгө, мисалы үчүн жасалма интеллекттердин жардамы менен жана биздеги дрондор менен ошол өнүмдүүлүгүн бат ыкчам текшергенге мүмкүнчүлүк болот. Көчөт отургузулган көчөттөрдүн өсүп кетүүсү бул аба ырайынын өзгөрүүсүнө дагы көз каранды болсо керек менимче. Экинчиден, баягы ар кандай мал жандардын дагы тебелеп сындырып кетпегени, бала бакра жакшы бир коргоо менен мамиле кылса, ал жерде көчөттөр өсүп кетет да, туурабы? Албетте, сиз айткан жагдайлардын орду бар, бирок биз ошон үчүн баштан эле айтып атпайбызбы? Биринчи топурактын асылдуулугун көрүш керек. Мына Бишкектин четине мына өткөн ишемби күнү эле толтура миңдеген көчөттөр отургузулду боз бөлтөк тоолордон. Ал жерге кандай сорттогу көчөт отургузулду? Ал келечекте жашап кете алабы? Азыр ал боюнча да айтып берели. Биз адистер менен биргеликте коюп жаткан талабыбыз биринчиден топурактан анализ алуу керек. Ошол топурактын асылдуулугу жетеби, өсөбү ал жерде көчөт. Экинчиден, сиз айткандай эле аба ырайы жакшы болгондо деле эгер ошол топурак жооп баягы шайкеш келбесе талапка, анда көчөттүн өнүмү боюнча сөз болушу мүмкүн эмес. Экинчиси, тийиштүү адистер тарабынан көзөмөлгө алынып туура отургузулушу керек. Бизде тамыр тутумунун моюнчасы деген түшүнүк бар да, кээ бирде ошо моюнча көмүлүп калат. Же болбосо ошол эле отургузуп атканда түбү жакшылап тапталбаганда аба кирип калып куурап калат. Бул агротехникалык эрежелерге дагы көңүл буруп отургузуу керек да. Мисалы үчүн көп акса кылып отургузганда көптөрү баягы көчөт отургузуунун жолун билбеген биздин кээ бир катуулдар катышып алып, туура эмес отургузуп калгандан да куурап калышы мүмкүн. Туура айтасыз, анан королонуш керек, сугарыш керек, асыроо иштери жүрүш керек да. Ошол шартта көчөттүн өнүмү жогору болот. Ал эми жашыл дем деп биздин бир атуу демилге көтөрүп, биздин министрлик дагы колубуздан келген колдоону көрсөтүп жүрдүк ал жерде. Ал жерден негизинен 46 миң көчөт отургузуу пландалган болчу. Анын 10 миңи жаңа көчөтү, 10 миңи өрүк көчөтү, ал эми 20 миңи миндаль бадам көчөтү, анан 6 миң каражыгач көчөтү отургузуу планданган болчу. Бизде мына ушундай кайдыгер карабаган ишкерлер, баягы диний көз караш менен айтканда сооп ишти жасоосу келген адамдар дагы көп да. Ушуларга бир мүмкүнчүлүк түзүлүүдөбү? Алар каалашынча ушул өздөрү катышпай туруп каражат бөлүп ошол ишке катышууга. Бул чоңуңча бир үлгүлүү иш-чара болду десек жаңылбайбыз. Мисалы үчүн мекемелер, жеке жарандар чогулуп, каражатын чогултуп, албетте Кыргыз Республикасынын президент администрациясы тарабынан колдоо болуп атат, министрлер кабинетинин тарабынан колдоо болуп атат, тиешелүү тапшырмалар берилген, кошумча каражат бөлүп берүү боюнча. Ал жерде биринчи тосмолор менен тосуу иш-чара жүрүп атат. Анан биз аябай тигил демилгелеген биздин атуу менен сүйлөштүк. Сугаруу, тамчылатып сугаруу тутумун койгон шартта өнүмдүүлүк жогору болот деп ал кишини ынандыргандан кийин бүгүнкү күндө ошол көйгөйдүн үстүнөн иштеп атат да. Эгер сугаруу уюштурулуп, тосмолонуп калган шартта жакшылап асыроо иши жүрсө, бүт баарыбыз биз боз бөлтөк тобубуз жашыл бир аянтка айланышына бир чоң ишенич бар да. Кайсыл сорттогу дарак отургузулду ал жака? Өрүк, бадам и жаңак, и каражыгач. Мынакей, Жаныбек мырза, мен да сизге суроо бергим келип атат. Бизде көбүнчө эми баягы коммуналдык кызматтардын, муниципалдык кызматтардын жүгүн жеңилдетүү максатында ийне жалбырактуу дарактарга басым жасашып, мына шаардын ичинде, шаардын сырткары жактарында, бул республиканын башка аймактарында деле ушундай көрүнүш. Ушундай көчөттөр отургузулат да, тилекке каршы жана туя же болбосо жана ийне жалбырактуу дарак бул көп жылдык кароону талап кылат, өсүшү да жай, баасы да кымбат турат, өсүп кетүү мүмкүнчүлүгү дагы абдан аз. Ошолордун ордуна кадимки тез өсүүчү, баягы көлөкө тийип, элге да пайда алып келүүчү жөнөкөй бир дарактарды отургузсак кандай? Мына мен бир мисалды айткым келип атат. Нарын Ысык көл облусуна баратканда Кемин районунун четиндеги жөн гана канча деген акчалар кетип, күйүп кетти да. Өспөй калды көбү ушундай. Мындай көрүнүштөр көп.
Эми ине жалбырактуу жана жаздуу жалбырактуу айтып атпайбызбы? Ине жалбырактуу бактарактар, конечно, кийинки тапта биз азыраак басым жасай баштадык. Эми ине жалбырактуу бактарактардын өзүнчө отура турган жери болот. Жаздуу жалбырактуу, мисалы үчүн жаздуу жалбырактуу, ине жалбырактуу отургузган жерге жаздуу жалбырактуу бактарактар отургуза алат. Ар бир өзүнүн технологиясы, шарты менен, нормасы менен ар түрдүү басым отургузуп келет да. Эми жаздуу жалбырактуу бактар, конечно, бул көбөлөккө берет, кислородду көбүрөөк чыгарат. Кийинки этапта мына 2 жылдан бери биз жаздуу жалбырактуу бактарактарга көбүрөөк басым кылып, көбүрөөк жасап отургузуп келатабыз. Бишкектин ичинде. Ушундай эле көрүнүш башка облустарда, аймактарда бар да. Сиздер жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийлиги өкүлдөрү менен кандай иш алып барасыздар? Анткени мамлекеттин эсебинен миллиондогон акчалар бөлүнүп атат да. Ал жаратылышка келечекке пайда алып келе турган дарак болбой эле 1 жыл жетпей, 2 жыл жетпей куурап чыгым да болуп жатат да, ашыкчачы. Биз тиешелүү деңгээлде адистер менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз албетте. Мен жана жогоруда айтып кетпедимби? Биринчиден албетте ине жалбырактуу дарактар өсүүчү өзүнчө алкак бар. Ал жакка отургуза берсен ошол токойго. Биз мисалы үчүн ошол эле сиз айтып жаткан Сиздер бир баягы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө сунуштама бересиздерби? Мына бул жерге мындай көчөт отургузгула, эми министрликте бул жерге мындай көчөт отургузгула деп. Бизге эгерде түздөн түз кайрылуу болгон шартта албетте. Бирок ар бир райондо атайын штаб бар да, Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүн жүзөгө ашыруу боюнча. Ошол штабта биздин кызматкерлер курамында болот. Ошол кайрылуу жасаганда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп берет да. Бирок тилекке каршы андай учурлар кээ бирде кездешет. Ине жалбырактууларды мындай өз ордуна эмес, каалагандай эле отургузуп койгон көрүнүштөр бар. Аны биз жок деп тана албайбыз. Мына мүмкүнчүлүктөн да пайдаланып айтып кетмекпиз. Эгер дарак отургузуунун алдында ошол айыл өкмөттөр болобу, же жеке жарандар болобу, же болбосо мамлекеттик мекемелер болобу, өзү ар бир райондо өзү адистер бар, токой чарбалар бар. Ошол жерде бир адискөй кеңешти алып, ошого жараша көчөттөрдү алып отургузса, өнүмү да жакшы болмок, келечекке дагы пайдалуураак болмок да. Мен дагы бир мисалды айткым келип атат. Бишкек шаарында эле бир орто мектептердин биринде катардагы мугалим дарактардан түшкөн жалбыракты табигый жол менен чиритип, компост кылып, ошол атайын мектептин бурчуна атайын бурч бөлүндүргөн экен да. Ушул практиканы башка мектептерге дагы, башка бир мекемелерге жайылсак кандай? Анткени бул экологдор айтып атышат, бир катар коммуналдык, муниципалдык ишканалардын кызматтарын да жеңилдетет. Бул экологияга да пайда депчи. Конечно, аны кылса болот. Мисалы үчүн Бишкек Чаршы шаар муниципалдык ишканасы 7-8 жылдын жүзү болуп калды. Өзүбүз ошо шаарыбыздагы түшкөн жалбырактарды жана бутаган бутактарды алып келип өзүнчө яма бар. Өзүнчө ямада компост даярдайбыз. Андан тышкары ар бир түшкөн жалбыракты күзүндө ташып бербей, биздин ар бир чоңураак парктардын жээктеринде атайын казылган ошо гумус жасай турган ямалар бар. Ошо ямаларда ошол жерге алыс жака ташыбастан ошо ар бир парктын жээгиндеги ямаларга барып өзүнчө гумус жасайбыз. Бул тажрыйба негизи жайылыш керек, абдан пайдалуу. Анан көптөн бери иштүүсүндө келаткан иш. Мынакей Кумар мырза, жылдан жылга климаттын өзгөргөнүн байкоодобуз. Мурда Бишкектин ичинде башка аймактарда деле аба ырайы жайкысын аптаптуу ысыкта бир 36-37 градуска чейин көтөрүлсө, акыркы жылдары катары менен 40тан ашып атат да. Мындай шартта бизге ушул жашыл аянттардын ролу канчалык маанилүү? Туура маселе. Климат өзгөргөн шартта тирүү организмдин баары жабырып татат. Ушу тирүү организмдердин ичинен ошол болгону бактарактар, жашыл биздин аянтчалар ошол климаттын терс таасирин азайтууга ошолор гана бир көмөк көрсөтөт да. Калган түрлөр чындыгында биз жабырлануучу болуп эле туруп беребиз. Ошолор микроклимат түзөт. Ушул шартта мисалы үчүн агай сиз да айтып кетсеңиз болмок, Бишкек шаарынан дагы биз атайын долбоордун, атмосфералык абаны коргоо долбоорунун алкагында атайын тилке, жашыл тилке уюштуруу үстүндө иштелип жатат. Азыр Бишкек шаарынан жашыл бир тилке болот да. Мындай жалпы отургузулган. Убакыт тарып баратат.
Климаттык өзгөрүш шартта бул жашыл аянттар, жашыл Быйыл дарактар. канча гектар аянтка жалпы Кыргызстан боюнча жашыл мурасын алкаган? Анткени токойлуу аянттар кыскарып деп айтылып келет. Канча гектар кошулат? Токой аянттар кыскарып атат деген эч маалымат жок анда, сиз туура эмес маалымат болуп атат. Жылдан мисалы үчүн улуттук инвентаризация жүргүзүлөт. Акыркы улуттук инвентаризациянын жыйынтыгы менен 7%-дан ашат деген бир божомолдоо сандар туруп атат. Бирок маселе башкада. Кайсыл жерде ал дарактар өсүп атат? Сиз туура айтып атасыз, Бишкек шаарында биз жашыл аянттарды көбөйтүшүбүз керек. Бул өзүнчө жашыл аянттар микроклиматты түзүүгө түздөн түз таасир этет. Канча гектарга көбөйт быйыл токойлор? Жыйынтыгы менен айтабыз. Себеби дарактардын түрлөрү болот. Бадал отургузганда канча болот? Эне жалбырактаркы башка, жаз жалбырактаркы Болжолдо башка. жок демек азыр, э? Болжолдо жок. Биз 9 миллион дарак отургузгандан кийин мынча аянтка отургузду деп айта алабыз. Түшүнүктүү. Бизге берилген убакыт соңуна чыкты. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүнкү күн маек берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бул жолку эфирде жазгы жашылдандыруу жана токой аянттардын санын көбөйтүү жөнүндө сүйлөштүк. Сиздер эфирдин ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebook'та баракчасынан көрө аласыздар. Берүүнү мен Бакберди Баязбеков алып бардым. Кечиңиздерге көңүл булансын.